Судьялар кеңеши 7 сотту кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотуу сунушун президентке жиберди. Тиешелүү чечимде кеңеш 12 октябрдагы отурумунда тартип комиссиясынын корутундусун талкуулап кабыл алды. Кызматынан бошотуу боюнча сунуш берилген соттор Байзаков, Жамангулов, Алгужоев, Алыбаев, Токтомаматов, Сарыбаев жана Мойдунов. Ошондой эле Ош облусунун Ноокат райондук сотунун судьясы Калиевага, Кара Суу райондук сотунун судьясы Иманбеков, Чүй облустук сотунун судьялары Горшковская, Кожобекова, Масабирова жана Нарын шаардык сотунун төрагасы Осмоновго карата тартиптик жаза берүү сунушу канааттандырылды. 6 судьяга карата 4 сунуш боюнча баш тартылып, бир даттанууну кароо кийинки отурумга калтырылды. Белгилей кетсек, мөөнөтүнөн мурда бошотуу тууралуу 4 жана тартиптик жаза берүү тууралуу 1 сунушту жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков киргизген. Эскерте кетсек, буга чейин Замирбек Базарбеков судьялар кеңешине Фемида кызматкерлерине карата рекордтук сандагы сунуштарды киргизгени маалымдалган. 2022 жылдан үстүбүздөгү жылдын сентябрына чейин төрага тарабынан 28 судьяга карата 19 сунуш жөнөтүлгөн.